мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн көтөрүлүп аткан маселесине канча болду уже? Негизи бул мыйзам 2021 жылы кабыл алынган. 2021 жылга чейинки иштеген мыйзам менен тилекке каршы мындайча айтканда демилгеленген долбоорлордун жана ишке ашырылган долбоорлордун саны кескин түрдө аз эле да, болгону 3 эле долбоор болчу. Анан ошол 2021 жылы кабыл алынган мыйзамдын алкагында жакшы шарттар түзүлүп, жалпысынан бир 70ке жакын долбоор бүгүнкү күндө ишке ашырылып жатат да. Чалым Мұратбекович, сиз жетектеп атканыңызга канча болду уже? 2 жыл. Сиздин 2 жылдык ишиңизге менин өзүмдүн жекече пикирим айтайынбы сизге? Сиз алгылыктуу ишке алып бара жоксуз бул боюнчачы. Сиз айтып атасыз 3 долбоорду болду буга чейин деп. Анан 9 долбоорду ишке ашыралы деп атасыз. Канча ишти ишке ашырдыңыз өзү? Негизи жалпысынан бүгүнкү күндө ошол 70 долбоор Кыргызстан боюнча ишке ашырылды. Ишке ашырылды. Ишке ашырылып жатат. Толук кандуусу канча иштеп атат? Толук кандуусу ушул 59 долбоору ар кандай стадияда, кээ биркилери иштеп жатат, кээ биркилери мындайча айтканда келишимге кол коюлуп курулуш процессинде да. Жок, толук камдуу бүткөнү канча деп сурап атпаймын мен сизденчи. Толук кандуу Абдысалам Муталипович биздин ошо борбор. Уруксат берип коюңуз. Сиз ниши билбейсиз аны? Сиз жетекчи катары. Жок, сиз мен Жалмуратовичке сөз бердим. Биздики мына бүгүнкү күндө толугу менен айта турган болсок, 24 долбоор толугу менен толук кандуу иштеп жатат. Алардын ичинен ошо мына бүгүнкү күндө ошол биздин улуттук университеттин алкагында, улуттук университеттин базасында киргизилген долбоорлор, андан тышкары гемодиализ Бишкек шаарында, Ош шаарында жана Жалал Абад шаарында гемодиализ Fresenius Medical Care менен биргеликте иштелген. Андан тышкары ушул Аларча суу сактагычынын базасында биздин ушул балык чарба департамент менен 60 миллион сомго ишке ашырылган долбоор бар. Андан тышкары логистикалык борбоорлор, Ысык көл облусунда питомникти салуу, андан тышкары ушул могу Новопокровка айылында бизде алдыңкы балык чарба багытындагы биздин ишканабыз бар. Ошол ишкананын дагы мындайча айтканда кеңейтүү планы каралганда, бул суммасы 27 миллион сом. Анан негизи Кыргызстанда эң ири мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлордун бири болуп, ушул өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Ош облусундагы жана Өзгөн айланма жолу болуп саналат да. Биз ушул долбоорду мындайча айтканда силер ушундай мындай кооз отчетторду Министрлер кабинетинин төрагасынын астында да ушинтип кооз отчет бересиңер дагы, значит иш болуп аткан экен деп айтылат да. А биз жергиликтүү жерлердин бардыгында кыдырып жүрөбүз. Бизге келип арыздангандар көп. Мына ушу жеке өнөктөштүк менен иштейли десек, жергиликтүү бийликтин тоскоолдуктары бар депчи. Алар менен эмне иштебейсиңер силер? Сиз эмнени айтайын дедиңиз сиз? Айтып койду. Сиз айтайын дедиңиз беле? Жок, Жалал Муратбек жооп берип койду. Эмне үчүн жергиликтүү бийликтерге мындай бир аткарбасаңар мондай чара көрүлөт, мындай жаза аласыңар деген эч жерде көргөзүлгөн эмес бул. Биз ушул негизи жыл сайын жергиликтүү ушул кемчилик бар экенин билесизби? Мен айтып аткан кемчилик бар экен. Ооба, сөзсүз түрдө. Биз эмне үчүн иштеп айтасыз анда муну менен? Биз ошо жыл сайын дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы эксперттерди концепцияңарды жок болот атпайбы ошол дагычы? Вот где, орысча айтканда, собака зарыта. Сен кемчилиги ушунда болуп атат. Жергиликтүү бийликтерге тапшырманы бергенде, мына бизден деген бул жеке өнөктөштүк, мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен иштеп аткандан кийин ушул жерге муну бутуңар менен, колуңар менен чуркайсыңарбы, каяңар менен чуркайсыңар билбейм, бирок муну аткарышыңар керек деген эмне үчүн тапшырма бербейсиңер? Биз ар бир акимдин, ар бир мэрия жетекчилигинин ооба талаптарды биз ошол программаларда коебуз. Биз индикаторлорду койгонбуз, ошол индикаторлор менен мамлекеттик жеке индикаторго жетишсиз болот атпайбы силердикичи? Мында билесиз, туурабы? Ооба. Вот видите, силер мына кемчиликтер кайыкта жатат. Отуруп алып кооз жооп берип атасыңар ал силерчи.
Biz moğunça жасап койдук, моунча миллионду кылып койдук, тигинче мынча миллион как будто өзүңөр барып чуркап алып калгандай. Ишкер чуркап жүрөт артыңардан. Ол ишти кылайын депчи. Силер ошол ишке да жардам бере албай атасыңар. Урматтуу кесиптештер, мен мына экинчи концепт мына колдоп беребиз биринчи эмес концепциясын. Экинчиге булар тыгыз биз менен иштеш керек. Тыгыз иштеш керек буларчы. Себеби дегенде бул мына алып келип аткан мына мыйзамды мунун аткарылышындагы ким аткармаса ошо аткарбаган турган чараны да көрө турган керек да. Вплоть до снятия с работы. Ким күнөөлүү болсо. Ошол жакта жатат иштин бардыгы. Ошондо силердики анан ишиңер жылат ордунанчы. Мына 2 жылдан бери иштеп атам деп атасыз, 2 жылдан бери бул аткарылып атат, бул аткарылып атат. Азыр ошол сиз айткан объектиге бара алчы азыр? Канча процентке аткарылганын көрөлү азыр. Суверенность айта аласызбы? Мына объектке барсак, мына мен азыр могу объектте толук иштеп атат депчи. Бир 5-6 объект кыдыра турган болсок, 5-6 объекттин жок дегенде экөөсүндө же үчөөсүндө кемчилик сөзсүз бар. Ошол жерге ишкер кайра бизге даттанат. Мына барсак, могу жерге бут тосуу болот, могу жерде бюрократизм бар депчи. Же мен жалган айтып атам сизге. Барбы ошондой? Биз келишимдерде так мөөнөттөрдү жана талаптарды коебуз. Жок, мен сизден сурап атам, барбы ошондой? Бардык мен атап кеткен долбоорлор толугу менен ишке ашырылып жатат. Бүгүнкү күндө мына мисал эле келтирип кетейин. Бишкектеги ошол жанагы эме плавательный бассейн могу. Силер деген Бишкек менен эле чүйдүн айланасында мындай тегеленбек элечи. Биздин Кыргызстан Кудай шүгүр чоң эле. Ошол бардык жерлерде ушундай жерлер бар. Негизи биз деген ушул Кызматтык унаңар бар, айлаңар бар, командировочный болсо төлөнөт. Ошол кызматкерлер чыкса болот региондоргочу. Ежеквартальный же ежедекадный текшерүүлөр болуш керек да, мына эмне болду могу иш боюнча заявка түштү эле, мону биз бергенбиз региондорго. Кайсынысы аткарылды, аткарылган жок, отчетуңар барбы ушундай азыр? бар отчет. Ар бир район. Кандай айтыңыз, Токтогул районуна чыгып эмне бар? Токтогул району боюнча ошол балык чарба багытында мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоору бар. Андан тышкары Токтогулга азыр барып Токтогулда ушу балык чарба айтып аткан балык чарба ишке ашпаган болсо иштен кетесизби? Иштен кетесизби? Мындай сүйлөп атканда, отчетту берип атканда, ошол жактын адамы сүйлөп атат. Жооп бересизби? Мен жооп берип койсом, уруксат берсеңиз. Так. Токтогул району боюнча балык чарба долбоорлору бар. Азыркы учурда мындай айтканда реализация этабында, курулуш этабында, так айтканда. Сиз мага азыр айтпадыңыз беле, ал жак иштеп атат дебедиңизби? Андан тышкары ошол Токтогул районуна кирген территорияда иштеп аткан канча бар ушундай балык чарбадан канча бар? Иштеп аткан. Мамлекет жеке өнөктөш долбоору менен ишке ашкан бирөө иштеп атат, экинчиси азыркы учурда курулуш Ким этабында. деген? Кайсы чарба иштеп атат? Кайсыл жеке ишкер дейсизби? Азия продукт. Осо Азия продукт. Мен дагы жол сөйлөйүнчү. Эгер ошол сиз айтып аткан иш чарба эгер толук камдуу иштеп аткан иштен кетесизби? Ал иш чара толук кандуу эле иштеп атат? Жок, мен айтып атам сизге. Иш чара ишке ашпай аткан болсо, толук камдуу иштей албай аткан болсо, иштен кетесизби? Маселе жок. Качан баралы көз? Качан баралы? Кайсыл күнү десеңиз, ошол күнү барып көрөрбүз. Сиз антип калып айтпаңыз. Эмне үчүн? Мен айтып атам сизге, мен ошол жактын депутаты болом мен. Ошол жакта балдар кыйналып атат. То бир атыбаты жок, то биз абынесиз бөлүнбөйт, то бир мамлекеттик бир кагаздар бүтпөйт. Ал мүмкүн мамлекет жөнөктөш долбоорлору менен эмес го дейм. Бизде Мүмкүн эмес. экили долбоор бар. Мен иштеп атканда айтып эмескечи. Мындай да жигиттер. Отчетту берип атканда ойлой бербегиле, бул жерде кооз отчет берип, анан сулуу отчет беребиз деп ойлой бербегиле. Мындай кемчилигиңерди айтып атканда моюнга алып, балким ошондой болуп калышы мүмкүн деген ошол жакта кайра өзүңөргө заметке калып, текшерүүгө аракет кылгыла жактардычы. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, сизге да тиешелүү. Мына сөздүн бардыгын жазып алыңыз өзүңүзгө. Көзөмөлгө алып, мага кагаз түрүндө отчет бериңиз ушул боюнча.
то Минсельхоздон, то балык чарбадан, азыр балык чарбаңардын департамент кеткенде канча болду? Ким азыр балык чарбанын департамент директору? Ким азыр балык чарбанын департамент директору? Барбы берди балык чарба? Чакырылган эмес экен. Отойчу, өзүңөр билбейсиңер, силер балык чарбанын департамент жакында алмаштырдыңар. Мен аны депутат болуп келгенден баштап айтып келатам. Мунуңар иштебейт, мунуңар кылбайт депчи. Айтып келатам, ошону менен жакында алмаштырдыңар. Буквально көп болсо 1,5 ай, 2 ай болду алмаштыргандарга. Туурабы? Департамент директору. И буга окшогон маселе көп. Азыр биринчи Марат Молдонович, азыр мына концепциясын колдоп берели, бирок булар ар бир депутат менен биз менен келип, ар бир региондук депутаттар менен иштеш керек. Иштеп ошол жакта кемчиликтер болуп аткандарын барып көрүп, силерге деген 30 күн ичинде конкурска чыгарышкан керекпи? Берилген заявканы. Ооба. Ошол 30 күндүн ичинде силер пятидневный болобу, же декадный болобу, ошону барып өзүңөргө алып, кандай иш болуп атат деп себеп дегенде, бул маселе ошол жергиликтүү регионду өнүктүрүүнүн акчалары. Ооба. Билесиз аны? Ооба. Ошо жергиликтүү жакшы сөз бар го, ааламга жол айылдан башталат деп. Бизде регионду өнүксө, анан кийин мамлекет өнүгөт. Биз ошондо чыгабыз мировой рынокко. Жалпылап чогултуп келип анан кийин. Айтып аткан кемчиликтерди кичине мойнуңарга алып, бу жерде калып айтпагыла. Бул биздин азыр комитетти деген, тем более азыр мына ГЧПны бүт Кыргызстан бар карап турат. Кандай деген жыйынтык кабыл алынат депчи. Рахмат.